Мелис Мырзахматовдун кидат этип кеткенин Садыр Жапаров кечирбесе керек. Акыркы убакта Мелис Мырзахматов эт бетинен кетип бийликти мактаган жагынан камча салдырбай калды. Мынчалык жагып-боздук, жагалданууга барганына караганда бир мандем бар. Байлыктарын сактап калуу, камалып кетпөө жандалбасына түшкөнүбү. Негизи мунун кошомат кылганы тескери реакция жаратууда. Бийлик муктаж эмес. Артка акыл чайсак, Алмазбек Атамбаевдин доорунда Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматов Туркияда жолугушуп, Кыргызстанга келүүнү макулдашат. 2017-жылы эсибизде Садыр Жапаров сөзүнө туруп, мекенине кайтып келет. Камалганы белгилүү. Ал эми Мелис Мырзахматов адатынча коен жүрөктөнүп, келүүдөн баш тартып коет. Мына ушундан эле кимдин ким экенин билсе болот да. Убакыт баарын таразалап, ордуна коет. Кийин Садыр Жапаров түрмөдө отурганда Мырзахматов кидат этип кетти деп ачууланганын укканбыз. Натыйжада сатып кетти да, туурабы? Саясатта коркок, куулма жүздүү адамдардан этиятташ керек. Азыр эми президент кечеги Мырзахматовдун кылыгын кечирбесе керек. Канчалык кошомат кылса да, ириде жигитчилик мамиле, шертке туруу маанилүү эмеспи? Азия News гезити, Булак Арыба Кежи. Адам сатуу менен алектенген туруктуу трансулуттук кылмыштуу уюм аныкталды. Жашы жете элек балдарды мыйзамсыз асыроого жана андан ары сатуу максатында аларды Кыргызстандын чегинен тышкары алып чыгууга адистешкен Кыргызстандын жана чет өлкөнүн жарандарынан турган туруктуу трансулуттук кылмыш уюмунун ишмердигине бөгөт коюлду. Бу тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык аталган кылмыштуу уюм 2022-жылдан бүгүнкү күнгө чейин ар кандай айла амалдардын, паракорчулуктун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу жолу аркылуу социалдык жактан аярлуу үй бүлөлөргө, кыргыз жарандарынын балдарына толук камкордук көрүү укугун алганы аныкталган. Жүргүзүлгөн атайын тергөө ыкчам иш-аракеттеринин жана тинтүү иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча үстүздөгү жылдын 20-сентябрында тиешеси бар адамдар кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Азыркы учурда УКМК тарабынан кылмыштуу уюмдун башка мүчөлөрүн жана анын мыйзамсыз иш-аракеттеринин жабыр тарткан, аларга кылмыш ишинде көмөк көрсөткөн адамдарды аныктоо боюнча тергөө оперативдүү иш-чаралар улантылууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Убагында Ташиевдин баласына Турганбаев менен Султанов басым жасаганбы? Атамбаевдин доорунда Мелис Турганбаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп тургандагы бир окуяны эске салалы. А кезде президенттин кудасы Алымбайдын баласы Улан Султанов Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын орун басары эле. Камчыбек Ташиев башка оппозиционер түрмөгө камалып чыгып куугунду көрүп жүргөн. Ошол кезде Мелис Турганбаев менен Улан Султанов кара санатайлык иш жасашканбы? Камчыбек Ташиевдин уулун каралууга алдырып, сүрөт видеого тарттырып, жаманатты кылууга аракеттенишкени эсиңердеби? Бирок майнап чыккан эмес. Атасына өчөшү менен жаш балага моралдык, психологиялык жактан басым кылышканы кайсы логикага сыят эле? Мына ушул соолдорго жооп алгыбыз келет. Мелис Турганбаев өмүр бою милицияда иштеп, бай манапка айланганы жалганбы? Улан Султанов ички иштер министрлигинин байың заттарга каршы күрөшүү башкы башкармалыгын жетектеп отурат. Же ишинин майнабы чыксачы. Учурда баңгиликке берилген жаштар, наркотик саткандар арбып жаткан чакта реалдуу күрөш жарыялай албай, жылуу креслосунда мукурап калгандай. Азия News гезити, Булак Арыба Кежи. Бүгүн 24-сентябрда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинде Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин экс-президенттик макамын кайтарып берүү боюнча арызы каралды. Депутат Гүлия Кожокулова Аскар Акаевдин экс-президенттик статусун кайтарып берүү боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Бирок бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушу четке кагылды. Депутат Жанар Акаев Аскар Акаевдин арызын канааттандыруу чечимин кабыл алынса, эл түшүнбөй каларын. Акаев башкарып турган учурда аксы окуясы болгонун, Шералы Назаркулов сыяктуу адамдардын ачкачылык жарыялаганын, үй бүлөлүк башкаруу болгонун жана башкадан улам Аскар Акаевдин өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартуу боюнча жалпы жыйынга сунуштоо чечимин чыгаруу
туура болорун айтты. Комитет Аскаракаевдин экс-президенттик макамын кайтаруу боюнча маселе Жогорку Кеңештин жалпы жыйынынын кароосуна киргизүү чечимин кабыл алды. Арызды канааттандыруудан баш тартуу сунушталды. Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Мирлан Батыров менен жеңгонун мамилеси барбы? Кара Суу районунун акиминин орун басары Улан Батыров коррупцияга айыпталып камалып ишинен айдалган. Бул эр колдун айыл өкмөт кезинен берки былыктары эл озондо айтылып келет. Жазасын канчалык таризде алары белгисиз. Айтмакчы өздүк булагыбыз билдиргендей, оор кылмышка айыпталган Улан Батыровдун агасы Мирлан Батыров Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп отурса, моралдык жагы кандай болот? Булар Жеңгүү кайманатындагы Кадыр Досонов менен мамилелеш болуп келишкенби? Учурда караларга байланышкандар талданып, аларга карата күрөш жүрүп жатканда билинбеген чиновниктер да бар беле. Атайын кызмат кылдат элек деп чыкса, адилеттүү баа берилеби? Азырынча суроо жолдо таризде тизгини тарта туралы. Булак Азия Ньюс гезити Арыва Кежи. Ошто 13 жаштагы кызды мажбурлап некеге туруу үчүн ала качууга шектелген жаран кармалды. Клубтун маалыматына караганда кызды Оштун аэропортунан салып кетишкен. Окуя 23 сентябрда саат 20:00 чамасында болгон. Милицияга өспүрүмдү аэропорттон тосуп алууга келген чоң энеси кабарлаган. Кайгылуу кызматкерлери Kia K5 унасын Ноокат районунда кармашкан. Кармалган бала 31 жаштагы Кызыл Кая шаарынын тургуну болуп чыкты. Тергөө иштери уланууда. Бишкекте Honda үлгүсүндөгү унаанын ээси жүргүнчүлөрү бар автобустун жолун тосуп сөгүнүп айдоочуга ортонуп көрсөтүп, андан соң автобусту отвертка менен чийип салган. Сот тармактарда анын номер 4 автобустун айнегин сындырып, дөңгөлөктөрүн тешип кеткени тууралуу маалымат тастыкталган жок. Окуя Кожзаводунун аймагында болгон. Автобустун айдоочусу милицияга арыз жазды. Gayga jor